Урматтуу достор, уран боюнча бүт интернеттен карасак, бул өкмөт күнөөлүү эмес деп атат. Хорошо. Бул уранды өкмөт токтоттук деп атат убактылуу, бирок убактылуу токтоткон болбойт. Создана комиссия дейт. Комиссию тоже не надо создавать. Болбойт. Наполеон айткан экен: если я решаю, не хочу решать, то создаю комиссию деген экен Наполеон. Керек жок комиссиясы жөнүнө жапкыла. Урматтуу достор, бизде бүт эле душмандар окшойт биздечи. Акырын отуруп алып эле сүйлөсө эле окмуш. Бул урандын лицензиясы тетиги 10-жылы ноябрда эле берилген турбайбы? Убактылуу өкмөт, убактылуу эмес, техникалык өкмөттүн башчысы болуп турган ушунда Амангелди Муралиев, ошонун маалында берилген турбайбы? Ал кезде Отунбаев президент турбайбы? Кандай эле элге айтпай эле ушундай уран-пурандарды берип саласыңар? Эмне силерге бул Кыргызстан баары бир, силер экөөңөр эле чечесиңерби? Ошол кезде Отунбаев анан убактылуу өкмөт эмес, Муралиевдин өкмөтү, техникалык өкмөт. Муралиевди айттым эле, урматтуу ген прокурор, урматтуу АКСтин башчысы, текшерип койгулачы, пожалуйста. Бул деген Кумтөрдө член совета директоров болуп $85,000 ала берген, ошол кезде бул эмеде болуп иштеген, жанакы убактылуу өкмөттүн башчысы болуп иштеген, премьер-министр болуп иштеген. Аяктында зарплатасын алып, бияктында зарплатасын алып. Экөөнүн бирөөсүнүн зарплатасын алыш керек эле да. Же тиякта иштеш керек, же биякта иштеш керек эле. Ушул Амангелди Муралиев ушунча душман экен бизгечи. Кыргызстанды аябаган. Роза Исаковнаны аябай сыйлачу элем ушу нормальный деп. Эмне бересиңер? Элге айтпай. Мына аягы бүт баары, бүт премьер-министрдин баары кол коюп келген экен буга. Көрсө бүт эле премьер-министр кол коюп келиптир. Анан аягында эме менен Зилалиев деген госгеология ошол до конца мөрүн басып берип кетириптир. Урматтуу достор, силерге рахмат. Мону деген поделиться кылып тургула. Поделиться кылбасаңар, азыр кайра Кумтөр болобуз. Кумтөр чепуха, алтынды алып кетип калса эчтеке болбойт. Цианиты калат, ал цианит чепуха тоже. Бул уран деген ушул өкмөт иштете албайт. Бул өкмөт мыкка калбаган өкмөт, мык. Силер өкмөт иштебей эле болгулачы, бошотуп бергилечи. Мен кийин ушу өкмөт жөнүндө эмки репортаж өкмөт жөнүндө, мэрия жөнүндө айтып берейин силерге.